Урматтуу мекендештер, акыркы убакта бардыгыңыздардан Амина приложениябыздарга төмөндөгүдөй сообщениялар келип атат. Срок пребывания узартпадыңар, ОВМдин отделениясына баргыла деген сообщениялар келип атат. Ушул сообщениянын айынан көптөгөн мекендештер азыр кабатырга түшүп турган учур. Уведомление тууралуу да бүгүнкү видеодо сөз кылабыз. Жана ошондой эле бүгүнкү видеонун негизги темасы өткөнкү видеобузда айтылбай кеткен моменттер бар бир эки. Көптөгөн мекендештердин суранычы боюнча штамп маселеси боюнча да айтып кетейин деп атам. Срок пребывания менен срок миграционного учета дегендин айырмалары тууралуу да сөз кылмакчыбыз. Баарыңыздарга ыраачылык айтам, өткөнкү видеого жакшы актив көргөздүңүздөр. Биздин көптөгөн мекендештер өздөрүнөн маалымат алышты, жакшы комментарийлерди калтырдыңыздар. Баарыңыздарга ыраачылык айтам. Дагы бир жолу эскертип айтып кетейин, урматтуу мекендештер. Мен атайын ушул 3 жыл мурун телеграм канал ачкам. Ошол жерде биздин мекендештер бири-бирине суроо жооп кылып, азыркы абал кандай кетип атат, ошол тууралуу бири-бири менен пикир алмашып, өздөрүнүн практикасында башынан өткөн окуялардан бөлүшүп, бири-бирине жардам беришет. Баарыңыздарды жана ошондой эле активдүү законду жакшы түшүнгөн биздин мекендештерди, мурдагы юристтерди дагы баарын ошол телеграм каналга чакырам. Келгиле чогуу ошол жерде комментарий деген жерине жазып, оюңузду бөлүшүңүздөр жана бири-бирибиз менен пикирлерибиз менен бөлүшөлү. Бул азыркы учурда бизге керектүү болуп турган эң чоң жардам. Телеграм каналда актив көрсөтүп жаткан биздин мекендештерге 2 жылдан бери, 3 жылдан бери активдүү суроолорго жооп берип турган биздин бардык мекендештерге ушул видеодон, ушул эфирден пайдаланып, баарыңыздарга ыраачылык айтам. Эми урматтуу мекендештер, баарыбыз билебиз, угуп эле жүрөбүз. Орустардын чыгарган видеолорун көрөбүз, юристтердин, кыргыздардын чыгарган юристтердин видеолорун көрөбүз. Срок пребывания менен срок пребываниянан срок миграционного учета деген бир эки түшүнүк бар. Миграционный учет дегенди уже билип калдык баардыгыбыз. Бул биздин регистрация. Регистрация десек, бул закондун тилинде анча түшүнбөй калышат көп жерде. Ошон үчүн миграционный учет деп бул закондуу айтылышы, бул ушул биздин мурдагы регистрациябыз да. Мурун айтышчуда срок миграционного учета продлевается на основании трудового договора дейчү. Баарыбыз билебиз, урматтуу мекендештер. Трудовой договорду көтөрүп барсак, биздики 9 жылга, андан кийин 1 жылга, андан кийин 2 жылга, 3 жылга узартып беришчү. Эми Амина приложениясы азыр ишке кирди. Кудайга шүгүр, активно колдонуп баштадык. Амина приложениясы ишке киргенден кийин биздин телефонубуздагы приложение геолокация аркылуу МВД күн сайын көз салып турат, тынбай. Бул деген, урматтуу мекендештер, мындан ары биз регистрацияны узартуу, миграционну узартуу деген түшүнүк уже жокко чыкты, урматтуу мекендештер. Бирок срок пребывания деген нерсе калды. Бул срок пребывания миграционный картанын аркасына штамп бастыруу деген приказ болчу. Санкт-Петербургдагы биздин мекендештер көрүп турган болсо, булар бул штамп тууралуу өтө жакшы билишет. Себеби Санкт-Петербургда мыйзамды ошол жактагы милициялар да, полициялар да өтө катуу карайт дагы. Мыйзамда жазылган боюнча булар штампты сөзсүз түрдө койдуруп, анан узартып келишкен регистрацияларды. Москва областында тилекке каршы андай талаптар болбогон. Ошого байланыштуу биз кээ бир убакка бир 3-4 жылга ушул миграционный картанын аркасынан бастырылган штампты унутуп койдук да. Бул ошол штамп, эмненин штампы? Бул ошол срок пребыванияны узарткан, урматтуу мекендештер. Киргениңиздерде миграционный астына коюлган дата 3 айлык 90 күн. Бул бизге уруксат берилген 90 күндүк срок пребывания же жүрүүгө уруксат, урматтуу мекендештер. Мурдагы миграционный учеттун срогу деген регистрациянын срогу. Ошол жерде жашаганга уруксат. Ал эми срок пребывания бул целом Россияда жүргөнгө уруксат, урматтуу мекендештер. 90 күн биз без трудовой договор кирип жүргөнгө уруксатыбыз бар. Эми азыр Амина приложение кирди, продление деген түшүнүк жок болуп аткандан кийин бизге эмне түшүнүк келди азыр? Бизге эми срок пребывания узартуу деген түшүнүк келип атат, урматтуу мекендештер. Азыр пауза кылып коюңуздар видеону. Бир суроо, ошол видеону пауза кылып туруп андан кийин комментарийге жазып коюңуздар. Срок пребывания 90 күндөн кийин эмненин негизинде узарыш керек? Регистрация жок болду. Биз 90 күндөн ашык Россияда жүрөбүз деп атабыз. Ошондо булар биздин кайсыл документке таянып, кайсыл документке негиз кылып же основание кылып, орусча айтканда, срок пребываниябызды узартып берет? Ошо пауза басабыз жана жоопту комментарийге жазабыз, урматтуу мекендештер. Видеодон кийин көрөбүз. Комментарийге суроолорду жазып бүтсөңүздөр, урматтуу мекендештер, срок пребываниянын узартылышынын негизги основаниясы болуп, бул трудовой договор, урматтуу мекендештер.
Өткөн видеолорумда билесиздер, мен сиздерге айтып кеткенмин. Келдиңиздер, Аминага регистрация болдуңуздар, Сахаровадан өттүңүздөр. Эмне кылабыз? Жумушка орношобуз, урматтуу мекендештер. Трудовой договор алабыз, официальный, колдон келишинче официальный трудовой договор алабыз. Андан болбой калса гражданско правовой договорду кызмат көрсөткөн ишкана ИП ООО менен. Анда да болбой кала турган болсо, силер мына профи.руда башка бир через приложение иштеген, таксиде иштеген мекендештер эч эле болбой кала турган болсо, анда гражданин Россия менен как физлицо катарда сиздин кызматыңыздарды колдонум деп гражданский правовой договор түзүп бериш керек. Бул жерде өтө чоң нерсе жатат, урматтуу мекендештер. Трудовой договор эмне үчүн керек? Ушул жөнүндө айтып кетейин эми. Трудовой договор дегени бул сиздин 13% налог төлөп турасыз деген түшүнүк. Көпчүлүгүбүз 100 000 рубльдан акча иштеп калдык азыр. 100 000 ала берели, 100 000 иштейбиз деп деле айта берейин. Эми көпчүлүгүбүз иштебейт, но 100 000 иштейбиз мигранттар деп мисалга алалы да. 100 000 иштей турган болсоңуз, ар бириңиздерден айына кеминде 13 000ден булар налог алып турат бизден. Мына көрүп жатасыздарбы? Эмне үчүн трудовой договор буларга керек? Эмне үчүн булар бизден основанияны өтө катуу талап кылат? Жандырмаган мына ушуну, урматтуу мекендештер. Биз трудовой договор кылышыбыз керек. Трудовой договор кылбасаң, биз өкмөткө, Россияга биздин мигранттардан мындай пайда жок. Целом экономикага пайдасы бар, ооба, арзан жумушчу күчү деп пайдасы бар. Бирок булардын бюджетке бизден акча түшпөй жатат. Бюджетке көбүрөөк акча түшүрүп, бизден эффективдүү колдонуш үчүн булар ушундай механизмдерди ойлоп чыгып, азыр эми трудовой договордун негизги документке айланды. Россия территориясына кирип, 1 айдын ичинде Аминаны өткөрүп, жумушка орношуп алган болсок, урматтуу мекендештер, Кудай буйруса, мындан кийинки эрежелер боюнча биз проблема жок эле жүрсөк болот да. Проблема жок эле жүрсөк болот, урматтуу мекендештер. Анан дагы бир маселе, урматтуу мекендештер. Алда телефон жазылып турат да, ГПХ договор боюнча депчи. ГПХ договор боюнча да айтып кетейин, урматтуу мекендештер. Аябай көп суроолор болуп атат да, личкага чыгышып, ар бирине түшүндүрүш бир аз кыйын болду да, себеби убактым аз, жумуштар көп, ошондуктан видеодон угуп койсоңуздар. ГПХ договорду алгач болуп биз менин каналыма айтып чыктык. Алгач бир 3 жыл мурун, 2,5 жыл мурун. Ошондогу бизди чогуу иштеген юристтер менен чогуу айтып чыкканбыз. Ал кезде эч ким ГПХны билчү эмес, ГПХ эмне экенин деле билчү эмес. Биз айтып чыккандан кийин бул ГПХ кеңири тарап, азыр керек болсо ОВМдин сотрудниктери дагы договор жок бара турган болсо, өзүрү деле айтып атыптыр. Сиздер эч айла таппай калсаңар, гражданско правовой договорду физлицо граждан РФ менен да түзсөңөр болот деп ушуну айтып, биздин мекендештер жасатып келип, анан регистрацияларын узарткан учурлар болду да. Ушундай деңгээлге жетти. Мунун баары мен мактанбай эле, мактансам мактанып эле айта алам, себеби эми биз блоктун негизги максаты проблемаларды айтып эле жөн калбастан булардын решениясын предлагать этишибиз керек да. Ошол учурда 2,5 жыл мурун мен баштаганда бул ошол азыркы учурдагы маселелердин ошондо билгенмин. Ошол учурда эле булардын аракеттери эмнеге алып келиши уже мага билинген. Ошон үчүн мен неофициальный иштеген биздин мекендештерге ушул ГПХны как решение катары ушундай закондо бар экен деп юристтер менен кеңешип айтып чыкканмын. Мына Кудай буйруса, биздин жүздөгөн, миңдеген мекендештер азыр гражданско правовой договор менен өздөрүнүн Россияда жүрүүсүн, легалдуу жүрүүсүн улантып келатат. Вот мекендештер физлицо менен түзүлө деп айтам, бирок физлицо менен мен на крайнем случай түзүлө дейм да. Мен барыңыздарга биринчи кезекте жумушка орношуңар дейм, официально. Бул эң железный жакшы нерсе. Железный основание болот да бул нерсе силерге. Андан кийин болбой калса, кызмат көрсөткөн, мисалы үчүн курьерлер кызмат көрсөтөт ИПларгачы, ОООлоргочу. В качестве самозанятого ГПХ түзүлө деп ООО менен түзүлө дейм. Алына да таба албай кала турган болсоңор, айлар жок. Андан кийин мен айтам, ошол бир физлицо гражданин тапсаңар, ошого кызмат көрсөтүп, ошол көрсөткөн кызматыңыздарды сиздер закондуу түрдө оформление кылып алгыла. Ошол сиздерге Россияда жүргөнгө основания болот деп мен ушул жөнүндө айтып келатам, урматтуу мекендештер. Мына ушундай. Кимде ким азыр WhatsApp'та жазганыңыздарда сураныч, ошол 1,5 кызмат көрсөтсөңөр, мисалы сиделка эжелери бар, жаш өтүп калган орус граждандарын карап, аларга өздөрүнүн кызматтарын көрсөтөт.
ошол эле нерсени ошол ооруган адам менен же болбосо анын жакындары менен деле гражданский правовой договор түзүп алсаңыздар болот да ошондой. Анан клиниктте иштеген биздин карындаштар, эже карындаштар бар күнүнө 3 квартира уборка кылып коет, 6.000 рубльден тапкан эжелер бар да, керек болсочу. Ошол эжелерге деле айтам, закондоштуруп алыңыздар гражданский правовой договор. Ошол физлицо менен эле үйгө көрсөткөн адамдар менен эле договор түзүп, самозанятый ачып, анан ошол самозанятый менен налог төлөп Россияда легально жүргүлө деп мен ушуну как решение катары айтып атам, урматтуу мекендештер. Анан мени башка блогерлерге салыштырып, ана хайп кылган блогерлерге салыштырып, алдай мындай деп комментарий жазыштын кереги жок, урматтуу мекендештер. Мен мүмкүн болушунча чечимдерге тапканга аракет кылам жана чечимдерди сунуштаганга аракет кылам. Ошол видео жакса лайк басалы, урматтуу мекендештер, сөзсүз түрдө каналга подписаться болобуз жана бул видеону поделиться кылып койгонду унутпайбыз, урматтуу мекендештер. Сөзүбүздү улайлы. Урматтуу мекендештер, Амина приложениясы боюнча да көптөгөн суроолор келип атат. Уруксат бербей атат, уруксат сурашыбыз керекпи дейт. Өткөнкү 2 видеодо айткан, бүгүн да кайталап айтам, урматтуу мекендештер. Уруксат суроо шарт эмес. Биз кыргызстандыктар Россияда экспериментке катыштык деп согласие бергенден кийин, уруксатыбызды бергенибизден кийин, макулдугубузду бергенден кийин биз геолокация таштап турууга милдеттүүбүз. Бул биздин закондуу милдетибиз. Ал жерде жазылбаган собственниктин уруксатын алып туруп анан жөнөт депчи. Ал жерде жазылган, сиз экспериментке катыштыңыз, сиз турган жериңизди, жашаган жериңизди местосына отдыха жазып, анан геолокация таштап тур деген, то есть геолокацияны жагып коюңуз деген талап бар. Ошол талапты биз аткарышыбыз керек. Анан кийин ал көнөбү, көнбөйбү, бул башка маселе, урматтуу мекендештер. Бул биздин чече турган маселебиз. Тилекке каршы муну мыйзам карабайт экен. Ошондуктан мен айтам баарыңыздарга, уведомление барабы, барбайбы, азыр барбайт, урматтуу мекендештер, собственникке. Аминаны колдонуп атасыздарбы? Геолокация таштагыла. Ушул. Башка тилекке каршы бизде вариант жок азыр, урматтуу мекендештер. Эгер квартира снимать кылып турган болсок, договор түзөлү, анда договор менен снимать этели. Налогун деле макул квартплатага кошуп койсун. Эмне кылабыз эми башка, туурабы? Максимум бизден талап кыла турган нерсе бул налог да. ЖКХга акча кошулбайт. Бул жерде ызы чыгарыштын такыр кереги жок. Ошондуктан ушул нерсени квартира снимать кылып атканда мени көрүп турган собственниктер ушул нерсени эске алып койсоңор, силерден суранычы. Баарыбызга азыркы ушул эксперимент жүрүп аткан учурда бири-бирибизди кыйнабай эле койсок дейм да. Ушул нерсени айтайын деп атам, урматтуу мекендештер. Урматтуу мекендештер, видеону аягына чейин көргөнүңөргө рахмат. Бүгүнкү видео аягына чыкты. Жазган комментарийиңиздерге, Telegram каналдагы обсуждать этилген темалар боюнча WhatsApp группадагы темаларды анализ кылып туруп, биз кийинки видеобузда дагы чыгарабыз. Сиздерге кандай темада видео чыгарыш керек болсо, ошол темаларды биздин YouTube'дагы видеонун астына комментарийге калтырсаңыздар болот. Жана ошондой эле жаңы ошол бир кызмат сунуш кылып атам. Оюңуздарды калтырсаңыздар болот. Ошол силердин жазылган комментарийлер боюнча биз кийинки силердин талаптарыңар боюнча ошол темалар боюнча кийинки видеолор дагы чыкмакчы. Видеого лайк басабыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.